Мекемдик ишкер Апиза Насырдиновна негиздеген Family Planet Marketplace бир жыл ичинде Кыргызстандагы ири онлайн соода аянтчыларынын бирине айланды. Анын айтымында платформанын өзгөчөлүгү кардар сатып алган товар үчүн төлөгөн каражатынын бир бөлүгүн күн сайын бонус түрүндө кайтаруу алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ. Ушул маркетплейс мага аябай жакты, эмнеси менен өзгөчөлөнөт да бул. Биздин кыргыз элине аябай жакшы бир кут келди деп айтсам болот да. Чындыгында бизде мындай маркетплейстер жок. Не только бизде, Центральный Азияда жок да бул. Бул бир эле Кытайдын бир сайтында бар, бир ушундай маркетплейс бар. И биздики Кыргызстанда дегендейчи, Кыргызстанда биринчилерденбиз. Бул маркетплейстин өзгөчөлүгү ар бир адам өзүнүн сатып алган буюмунан кайра акча табат да, кайра өзүнө кайтаруу келе турган бизде сонун бонустар бар. Күнүгө кайтарып турат. Биз иштесек дагы, иштебесек дагы ошол күнү бизге бонус келе берет. Ушундай сонун ар бир кишиге мүмкүнчүлүк бар бул жерде. Ишкер буга чейин тигүү фабрикасын иштетип барганда бизнес долбоорлорду ишке ашырганын билдирди. Жаңы маркетплейсти кытайлык өнөктөшү менен биргеликте түзгөнүн кошумчалады. Пакистанга барып келдик. Пакистандан уже лицензияларын алып, документтерибизди даярдап, Пакистанда ачканга даярдап келдик. Буюрса, биздин проект өзү масштабный проект, өтө масштабный бул. Аябай чоң проект. Бул мисалга азыр бул кишинин түптөгөн компаниясы Alibaba болсо, Alibaba азыр мировойдо биринчи турат. Эми бул андан да күчтүү платформа түзүп чыкты өзүнөчү. Азыр экөөбүз ушул платформаны бирге Кыргызстан аркылуу баштадык да. Кыргызстан эмне үчүн Кыргызстан аркылуу баштадык? Жээк жолунун башталышы бул. Учурда платформада 4000ден ашык товар сунушталып, азык-түлүккө чейин сатып алууга болот. Компаниянын маалыматына ылайык 8 айдын ичинде товар жүгүртүү көлөмү 320 миллион сомго жетип, колдонуучулардын саны 32 миңден ашкан. Апиза Насырдиновнун айтымында жакынкы пландарга жеткирүү кызматын ылдамдатуу, товарлардын түрүн көбөйтүү жана платформаны Борбор Азия өлкөлөрүнө, кийинчерээк Европа рыногуна чыгаруу. Биздин Кыргызстаныбызда көптөгөн инвестициялар кирет, бул компаниянын аты менен, көптөгөн бажы төлөмдөрү кирет дегендей, биз Кыргызстан аркылуу башка мамлекеттерге товар алып чыгып кеткенге биз ошол логистиканы азыр түзүп атабыз. Ошондой эле анын өнөктөшү Чжан Цзян буга чейин миллиардер Джек Манын кеңешчиси болуп иштеген жана Alibaba платформасынын системасын түзүүгө катышкан. Alibaba 是一个伟大的公司，它不光是在中国，在全世界都是个伟大的公司。 Мен ушул сурооңузга мындай деп жооп берет элем. Жек ма боло турган болсо, менин көз карашымда ал бир Кытайдын миллиардери деп эсептейм, ал дүйнөлүк миллиардер деп эсептейм. Анан 1688 Alibaba боло турган болсо, бул дүйнөлүк компаниялардын бирөө. Мен чындап эле ошол Жек ма менен кезинде иштешкем. Окей. Рахмат. Ал Family Planet Marketplace'нин мүмкүнчүлүктөрү тууралуу айтып берип, Кыргызстан ага абдан жакканын белгиледи. 我们西球家园的宗旨就是让所有的消费者让他们的生活品质越来越好。 Family Planet'in максаты болсо, Кыргызстандын жарандарына өзүнүн күндөлүк турмушта иштетип аткан буюмдардын баардыгынын андан сайын көбөйүп, андан сайын жакшы болушун үмүт кылабыз. Азыркы көз менен караганда Кыргызстан Кытайга чынында азыркы багытта жетпейт, бирок ушул темп менен кете бере турган болсо, Кыргызстан Кытайдан калышпаган бир мамлекет болот деп эсептейм. 最关键，柯尔克孜人民是一个非常勤劳、勇敢，而且上进的民族。 Кыргыз эли мага карата аябай баатыр эл деп ойлойм. Ошого Кыргызстандын келечеги аябай кенен. Баса кытайлык Чжан Цзян кыргыздын улуттук кийимдерине кызыгаарын айтты. Ал тургай өзүнө Акылбек деген кыргызча ысым тандап алганын кубануу менен кошумчалады. Кыргыз болушубуз менен куттуктайбыз. İyi bir yalan. Çok hani kömür kızı, şankanları kızı iyi bu. 哎，我衣服不行，我还有名字呢，你说。 Ben giyimimde olsa Kırgız eşeklemem, ben Kırgız Akılbek. şarkım var.